Инандынын тарапташтары үнсүз акция өткөрүштү. Түркиянын атайын кызматтары уурдап кеткен Кыргызстандын жараны Орхан Инандыны кайтарып келүү талабы менен 7-июлда Бишкектеги эски аянтта үнсүз акция өттү. Ага катышкандар колдоруна президент мырза Орхан Инандыны кайтарыңыз, Инанды Кыргызстандын жараны жана башка талаптары жазылган плакаттарды кармап турушту. Акциянын катышуучуларынын бири Сапат билим берүү мекемесинин бүтүрүүчүсү Зульфия Абдиева чет өлкөлүк атайын кызмат тарабынан кыргызстандык жараны уурдалып жатканы ар бир кыргыз жараны үчүн кооптуу деген пикирин билдирди. Бул ар бирибиздин коопсуздугу үчүн коркунучтуу белги болуп жатат. Бүгүнкү күнү мен өзүмдүн өмүрүмдөн да кооптоно баштадым. Мындай белгилүү инсанды чет өлкөгө уурдап кетип атса, карапайым адамдарга эртең эмне болот, деди. Орхан Инанды 1-июнга караган түндөн бери дайынсыз болуп жаткан. Тарапкерлери анын табылышын талап кылып бир нече ирет акцияга чыгышкан болчу. 5-июль күнү аны атайын кызмат Түркияга алып келгенин түрк президенти Эрдоган элге кайрылып жатып билдирген. 6-июлда Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги расмий Анкарага нота жиберген. Анда Инанды Кыргызстандын жараны экени жазылып, Түркиянын аракети адам укугу боюнча жалпы декларация жана жарандык жана саясий укуктар жөнүндө эл аралык пактты одуно бузат деп белгилеген. Нотада ошондой эле Орхан Инандыны кыргыз жараны катары мекенине кайтарууга, анын укугун коргоого бардык күч аракеттер жумшала турганы жазылган. Булак Азаттык. Инандынын уурдалышына депутат Атазовдун тиешеси бар болушу мүмкүн. Түркиянын атайын кызматы тарабынан уурдалган Сапат билим берүү мекемелеринин президенти Орхан Инандынын адвокаты Талайгүл Токтакунова коргоп жаткан адамдын уурдалышына жогорку кеңештин депутаты Шайлообек Атазовдун тиешеси бар болушу мүмкүн деп билдирди. Бул тууралуу ал башкы прокуратурага жазган арызында айткан. Токтакунованын айтымында алар уурдоо болгон күнү Орхан Инандынын унаасындагы видео регистраторго тартылып калган адамдар кимдер экенин аныктай алышкан. Алардын бири төшүндө жазуусу бар кызгылт сары дененин өңүндө түстөгү футболка жан киши Арсен Айылчиев экени аныкталды. Дагы бир кишинин аты биздин маалымат боюнча Асылбек деген адам, деди ал. Анын маалыматы боюнча 2021-жылдын 29 апрелинде Арсен Айылчиев социалдык түйүнгө адамдардын тобу менен дасторкондо олтурган сүрөтүн жарыялаган. Сүрөттө ал Орхан Инандынын артынан аңдып жүргөндө кийип жүргөн футболкасын кийип түшкөн. Ал эми жанында депутат Шайлообек Атазов отурат. Бизде эл өкүлүнүн Орхан Инандынын уурдалышына тиешеси бар болушу мүмкүн деген өтө эле негиздүү шектер жаралды. Себеп дегенде ал бир нече күн мурда Түркияда Жибек жолундагы жылдын алтын адамдары сыйлыгынын 17-мааракесинде ал жылдын депутаты деген наам менен сыйланган деп жазган Токтакунова. Депутат өзү Токтакунованын билдирүүсүндө эч кандай жооп айта элек. Шайлообек Атазов деген ким? Шайлообек Атазов парламентке 2021-жылдын март айында гана депутат болуп келген. Бирок бир катар жаңжалдар жана кызыктуу пикири менен элге таанылганга үлгүргөн. Андан тышкары Атазов Бажы төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун тарапташы катары белгилүү. Ал 19 февралда Матраимовду коргоо боюнча митингде сөз сүйлөгөн. Булак Кыргыз кабар.